Assalamu alaikum, урматтуу Нуркейджи YouTube каналынын катталуучулары, көрүүчүлөрү. Кутмандык кушак күнүңүздөр менен достор. Бүгүн 24-5-2022 жыл Москва убактысы боюнча кечки 7 болду. Урматтуу көрүүчүлөр, көңүл буруңуздар эми. Биз кезектеги клиникадабыз. Ден соолук чыңдоо борбору. Видеодон алыстабай аягына чейин көрүңүздөр. Өзгөчө биздин таксист бир туугандар жана айдоочулар. Бул клиника атай сиздер үчүн тартып отабыз десек болот. Жана айымдар үчүн дагы бул жерде айымдарды тейлөө комнатасы дагы бар. Видеодон алыстабай группаларга поделиться этип, эгерде кимде ким каналга каттала элек болсо, подписаться кнопкасын басып, коңгуроо басканды унутпаңыздар. Ушундай керектүү, өзүбүзгө керектүү маалыматтарды биринчилерден болуп көрөсүздөр. Бизге ийгилик кылып коюңуздар. Биз азыр клиника Инсан, бул жерде Тимур деген өзүбүздүн кыргыз бир туугандар учурда кызмат көрсөтүп атат. Ошолор менен чогуу сиздерге бир сыйра кандай процедураларды жасайт, сиздерге көрсөтүп бергенге аракет кылайлы. Кеттик анда. Бисмиллахиррахманиррахим. Так, ассаламу алейкум. Тимур, кандайсың? Кандайсыңар? Жакшыбы? Тынчпысыңар? Иштеп атасыңарбы? Жакшы, кош келипсиңер. Иштериңер жакшыбы? Кудайга шүгүр, Аллага шүгүр, жакшы. Жакшы. Şu degенче эле мен туугандар бул жакта уже бүт сертификат. Өзүнүн кыргыздын желеги мындай көрүп алып, мен башына киргенде эле ушу желекти көрүп туруп эле мындай бир башкача сезим болду. Мындай келсеңиздер көрөсүңүздөр, өзүңүздөр дагы. Негизинен мындай желекти деле анча-мынча адамдар кое бербейт. Көп жерде жүрөбүз. Мындай желекти мен биринчи жолу көрүп атам. Мындай желекти сиздер дагы мындай элди тейлөө тармагында иштесеңиздер, сиздер да кабинетиңиздерге коюп алсаңыздар болот, достор. Так. Тимур, кандай анан? Шүгүр, жакшыбы? Кудайга шүгүр, Аллага шүгүр. Иштериңер жакшы? Жакшы болуп атат. Баягы кирип келгендер башка улуттагылар да көп келет да, бизгечи ошого кирип келгендер желекти көрүп, "О, Исык көл" дейт да, сразу элечи баягы Ысык көлдү билгендерчи, анан да десек, "В этом году поедем в другие страны, не можем летать" деп орустар көп айтып калып атат. Ошон үчүн кыргыздын желеги дайыма биикте турсун деп коюп койгонбуз. Так, эми иш боюнча өтсөк, бул жерден бизде кандай кызматтарды көрсөтөсүң, ошо бир четтен айтып, анан көрсөтө баштасак, а? Бизде бул жерде бул мекемени ачкан себеби өзүм эле эмес, биздин өзүбүздүн мекендештерибиз кыргыздарга дагы пайдасы тийсин деген ниетте ачканбыз. Биз бул жерде бир эле жөн эле фитобочкага адамды отургузуп акча табууда эмес, именно ден соолугунда эмне проблема бар экенин билип, дене тулку боюнда кандай оорулар бар болсо, ошого жараша гана лечениялар көргүзөбүз. Ал лечениялардын ичине бизде эң биринчи эле мануальный терапия кирет. Бул мындайча айтканда сыныкчы, костоправство, сөөктөрдү оңго түзөө дегенди түшүндүрөт. Ошо менен алектенебиз. Эң чоң эле биздин преимуществобуз ушул. Анан бизде экинчиден фитобочка бар. Фитобочкага биз ошо адамдарга суук өткөн болсо, ошолорду салабыз. Жана ошондой эле жакында эле айымдар үчүн дагы массаждын түрлөрүн бардыгын ачтык. Ошо айымдарга да массаждын бардык түрлөрүн кылып атабыз. Биринчиден болуп эле фитобочкадан көргүзүп баштасам болот. Жүрүңүздөр. Кеттик анда, достор. Мен дагы бир нерсени басап белгилеп айтып коеюн. Өзгөчө айдоочуларга баягындай кечке движение жок олтуруп, мына мен дагы өзүм денем кыйшык экенин мен өзүм сезип жүрчүмүн. Анан колум ооруганын сезип жүрчүмүн, волейбол ойногондо жана башка иштерди кылганда. Көрсө мен омурткаларым дагы уже туура эмес кеткен экен. Бул жерге жаткызып алып, видеону көрсөңүздөр болот. Бул жерге жаткызып алып, гарс-гурс, кыскасы айтканда омурткаларды мындай түздөп, ордуна коюп, бир сыйра карап чыкты. Анан плечеда айдоочулар үчүн өзгөчө отурасыздар, айнекти ачып коесуздар, тердейсиздер, шамал урат, артыңыздарда туз калат. Меники дагы башында эметкенде аябай ооруду. Азыр уже мындай 200 кг жүктү мына жериңден мынтип алып туруп ыргытып бергендей болот экен. Баягы бирөөгө может жомоктой угулуп аткандыр. Мен мына азыр өзүм көрдүм. Сиздер да көрмөйүнчө ишенбейсиздер. Бир сыйра келип көрсөңүздөр, Кудай кааласа сиздерге дагы жакшы болуп кетет. Так, кеттик анда ичке. Иншалла кирели. Мына фитобочка деп мен жанагы эмелерден эле көрөм. TikTok жана башка сайттардан эле көрөм туугандар. Мынакей, көрсө фитобочка ушул экен, Бул фитобочка, кедровая бочка, атайын
Россиянын чет жагынан жасалып келген. Буну алып келип койгонубуздун себеби баягы 500 рубльдан кылып эле эптеп адамды киргизип кайра чыгарып кетириш эмес. Буга по назначению гана киргизебиз. Буга адамдын ичинде действительно суук бар болгон болсо, же болбосо баягы колдору көтөрүлбөй уже сууга өтүп тырышып калган болсо, ушуларды ушул жакка киргизип алып, денелери катып калганда жибитип алып туруп, анан кийин андан ары массаждын түрлөрүн улантабыз да. Бул жака кирүү 20 минутага чейин уланат. Анткени адам уже чыдабай калат. Ошондон кийин 20 минуттан кийин чыгарып туруп, кийин массаждын түрлөрүн баштайбыз. Будан эмне басып айта кетчү нерсе, бул кыш мезгилинде аябай керек болчу нерсе экен. Анткени кышында суук болот. Ошо суук өткөндөн кийин келип айымдар жана мырзалар келип атат. Аябай натыйжасы жакшы экен. Жагымдуу экен дагы да. Ошо. Буюрса жакынкы күндөрү давай кийинки. Буюрса жакынкы күндөрү достор, фитобочкага түшкөнү келебиз. Биз менен чогуу келсеңиздер болот. Прямой эфир кылып келебиз дагы. Буюрса фитобочкага түшөбүз. Жана кошумча бул жаңы эле айтып аткан омурткага дагы бир күн келип коебуз туугандар. Сөзсүз түрдө. Прямой эфир кылып, Кудай кааласа биз менен чогуу келсеңиздер болот. Так, жакшы. Так, кийинки процедура. Кийинки процедура бул ошо ортолук эле бөлмөдө уланат. Биз бул жерде баягы айтып өткөндөй эле омуртка боюнча айтайлы. Бизде өзүңүздөр көрүп тургандай скелет бар. Бул скелеттерде бизде аябай проблема болчу нерсе 5-6 омурткаларда болот. Ушул жерде туура эмес оор көтөрүшө берет. Стройкада биздин кыргыз мырзалар көп келет. Оор бир нерсени резко көтөрө коюп, ушул жерден тайып кетет. Анан экинчи проблема ушул эки далдын ортосунда верхний позвоночник деп коет, грудной. Ушул жерден дагы көбүнчө тайып калат, смещение болуп. Анан ошондой эле бул жердеги ушул чоң омуртка болгон астрохондроз деп коет, туз уюп, ушул омуртка бери көздөй чыгып, башыбыз мындай ийилип калгандан кийин бул бери чыгып калат дагы. Ошомойдон кан жүгүрүү азайып, баш ооруну пайда кылып, көздүн начарлашын пайда кылып, анан кийин уже микроинсультка алып келет. Ошондуктан бул ооруну алдын ала 2 жолу сеанска келип эле дарылап койгону жакшы болот. Биздин туугандарга айта кетчү нерсе. Бул жерде дагы бир эскертип айта кетчү нерсем, бул жерде биздин максатыбыз бир гана акча иштеп калуу эмес, ошо ден соолугубузга, кыргыз мекеничтерибизге жана ошондой эле бүткүл адамзатына туура жана так маалымат берип жеткирүү да. Мындай айтканда, ден соолукту чыңдоо экен, ошондо. Эң туура да. Биз чтоб адамдар бул жактан натыйжалуу чыгып кетишине аракет кылабыз да. Жакшы, мына туугандар көрүп атасыздар, бул өзү Кудай ушундай тармакта иштегендер үчүн мындай макет сыяктуу койдат. Бул бизге аябагандай чоң пайдасы тиет. Анткени келген адамдарга ар бирине түшүндүрүп бербесең, көп адамдар бизге ишенбейт да. Анткени болду, адамдар болот, башка бирөөлөргө барып, аябагандай 70 000, 100 000 акчаларын коротуп, бирок оорусу кетпей, анан ушул жерге бизге келип, болгону бир 3000 сом менен результат алып кеткен адамдар. Ошолорго келгенде биринчи ушу түшүндүрүп беребиз да. Ушундай бул жерде мындай болгон экен, бул сөөгүңүз бияка кетип калган деп. Анан дагы бизде Москвада айта кетчү нерсе, айымдарга тиешелүү нерсе, көпчүк проблемасы аябай көп болуп атат. Билбей катуу жерлерге, мустак жерлерге отуруп, баягы столго да туура эмес отуруп, учуна отуруп алып, көпчүктү кайрып алып, анан көп айымдарыбыз матканы кысып калып, мындайча айтканда. Анан ошондон себептен баягы боюнан бүтпөй, төрөй албай калган айымдарыбыз көп. Ошолор да көп кайрылат. Көпчүктү дагы түздөгөнгө жардам беребиз биз. Жакшы. Так, бул жерде бул эмне? Бул турник сыяктуу стол деп коет. Атайын жасалган стол. Бул стол менен биз грыжаларды, омурткаларды чоюп, грыжаларды лечение кылганга жардам беребиз. Адамдын бутун бул жакка коюп, башы бул жакка калып, кийин бул тетрисинен болуп туруп, бүткүл кан ылдыйды көздөй башка түшөт.
ошол кезде омурткалар дагы ордунан жылып баягы грыжага, леченияга жардам берет. Бирок бунун дагы противопоказанный стороналары бар. Ошондуктан жөн эле үйүңүздөрдө бар болсо, без уруксаты жок врача буну колдонгонго болбойт. Ошон үчүн только по рекомендации врача гана колдонуш керек. Көрүп туруп ошол грыжага ушул столду, инверсионный столду колдонсо болобу же болбойбу? Врач уруксат бергенде гана колдонууга тартап туруп коюш керек да. Бунун да зыян жактары бар. Ошондуктан келиңиздер тиги жакта дагы биздин. Так, кийинкиге кеттик. Бул жакта менин билишим боюнча айымдарды тейлөө комнатасы окшойт, Айымдардан да биринчи айта кетчү нерсе, биз бул жерде турникти илип койгонбуз. Атайын баягы адамдарды, аябай смешение болуп калган адамдарды ар бир сөөгүн түстөп кол менен отурбастан бул жерге башы менен байлап туруп, өйдө көтөрүп туруп, анан кийин адамды башынан, мойнунан асабыз, асып туруп ылдыйдан тартабыз. Бүткүл омурткалардын бардыгы ортолору ачылып, ордуларына келгенче баягы кыйшак сколиоз болуп калган адамдарды ушуга илип дарылайбыз аларды дагычы. Көп убакыт керек болот, бирок натыйжа жакшы болот да. Ошондой. Анда бурус ойногонсуздар, ойносоң го бурус. Бурус ойноңуз. Ох. 2 3 азаматсыз. Мурда ойночу элек, мурда бир 50-ні, 60-ты жөн ойноп койчу элек, азыр уже жаш кеткен. Эскертүүгө кетчү нерсе дагы аябагандай мына түнкү саат 12-2лерде бизге чалуулар болот. Урматтуу кыргыз мекендештер, ушу машинадан келип туруп эле анан двордогу турникке же бурска астына коюп эле баягы разминкасы жок кыла коюп туруп эле колун чыгарып алат. Ушундайлар же эт чоюлуп калса деле колум чыгып кеткен деп баягы бизге түнкү саат 2-де чалгандар да болот да. Ошондуктан ал маселени бир аз ойлонуп, же болбосо акырындык менен ошого мамиле кылууга чакырам. Андыктан ойлонуңуздар да, анткени көп болуп атат да звонокторчу. Турник тартынып атып эле колум чыгып кетти, байке салып бересизби деп түнкү саат 2-де чалып калгандар болот да. Ошондуктан абайлаңыздар, без разминки турник кылууга негизи чакырбайм да. Разминка менен кылганга жакшы болот. Ошондой эле бул жакта бизде айымдар үчүн дагы бүттүк массаждын түрлөрү ачылган. Биздин Так, бул жакка негизи мындай кирбей эле коелук, алыстан эле чагылдырып берип коелу. Бир сыйра өзүң айтып коесуңбу же мындай микрофон көтөрүп? Микрофон берип коёк, Биздин айымдар үчүн дагы массаждын бардык түрлөрү ачылды. Бүткүл май ай бою классический массаж на все тело, бүткүл денесине 500 рубльдан болуп атат. Барыңыздарды келип, акцияга катышып, 500 эле рубльга болгону массаж алып, облегчение алып кетүүгө чакырабыз. Биздин массажистка кызыбыз Айчүрөк көп жылдык стаж менен сиздерге жакшы, жагымдуу массажын кылып берет. Мынакей микрофон берели. Келиңиз, кандай түрлөрүн кыласыздар массаждын? Саламатсыздарбы, урматтуу достор. Бизде Инсан клиникада атайын женский массаж ачылды. Эң кубантарлык нерсе, бул жерде азыр май айы боюнча 500 рубльга гана на все тело классический массаж алып кетсеңиздер болот. Ошондой эле биздин массаждын түрлөрү: классический массаж, медовый массаж, вакуумный массаж, антицеллюлитный массаждар түрлөрүн жасайбыз. Барыңыздарды күтөбүз. Айтмакчы, эң туура урматтуу айымдар, арыктоону кайдан издеп жаткан болсоңуздар, бизге келсеңиздер болот. Биздин Айчүрөк сиздерге арыктоочу массажды жасап берет. Өзүңүздөр жеңил сезип каласыздар. Ошондуктан бизге келиңиздер, клиника Инсан. Так, туугандар, көрдүңүздөр, уктуңуздар, эми сыртка чыгып, бир сыйра сиздерге адрес боюнча, анан өзгөчө биздин катталуучулар үчүн, биздин негизи эле буга чейинки видеолорубузда дагы Нуркежинин катталуучулары үчүн скидка болуш керек. Буюрса, бул Тимур тууганыбыз дагы өзгөчө биздин катталуучулар үчүн скидкаларды кылып берет. Анда эмесе өзүнөн бир сыйра алып койсок, алгач ушу адрес боюнча айтып бир сыйра түшүндүрүп койсок. Бизде дагы эскертүү кетчү нерсе, көп жылдык стажы менен Данияр байке иштейт бизде. Ошол старший врач Данияр Осорбаев, ал өзү Турцияда окуп келген. Анан ошол врачыбыз бүгүн эс алууда болчу. Анан айта кетчү нерсе, биз центрда жайгашканбыз. Метро Римская 3-выходтан чыгабыз. Метро менен келген болсок. Ал эми так адрес болсо, улица Вековая 21, строение 1.
улица Вековая, 21, строение 1, бизнес-центр, профтех-сервис деп жазылып турат. Эшик аерде дагы Россиян желеги илинип турат. Ошо желек жерден киресиздер. 101 кабинетте жайгашканбыз. Ал эми Нуркейджи YouTube каналынын катталуучуларына, бизди көрүп аткан көрөрмандарга сиздер үчүн атайын Нуркейджини сыйлап, сиздерди урматтап 20% арзандатуу кылып беребиз. Ошондуктан келиңиздер, тулку боюңуздарды оңдоп, өзүңүздөрдү жеңилдеп кетүүгө чакырабыз. Клиника инсанга келиңиздер. Ар дайым күтүүдө кубанычтабыз сиздерди. Рахмат. Алла разы болсун. Ишиңиздерге ийгилик. Так, достор, көргөзүп бергенге, тартып бергенге аракет кылдык. Бизден ыраазы болуңуздар. Бардыгыңыздарды ушул клиника инсандан күтөбүз. Бардыгыңыздарга ийгилик. Кийинки видеолордон жолугушканча сак саламат болуңуздар. Сөзсүз башка группаларга бөлүшүп коюңуздар. Ийгилик барыңыздарга.